Устаз, орозо күнүндө парыз намаздар 70 эсеге көбөйсө, мисвак менен колдонуп окуса 140 намазга көбөйөбү? Машалла. Мисвак менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Мисвак менен намаз окулган, мисваксыз окулганга караганда 70 эсе сообу көп. Азыр мисалы барыбыз асыр намаз окудук. Кимдер бирөө мисвак менен дарат алып, ошол дараты менен окуду. Кимдер бирөө мисваксыз эле окуду. Мисвак менен окугандын сообу асырдыкы 70 эсе көп да аныкы. Көрдүңүзбү? Демек эми мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисиндеги фарыздар 70 эсе көп деп айтып атпайбы, туура эле. Бул деген орозодон башка айдагы фарыздарга караганда 70 эсе көп да. Шейх Маулана Саад деген ким даватчылар аябай көп айтышат. Чоң алым, өмүрүн динге арнаган, машалла, аулия киши. Ошто Абдулла Дамланы тааныйсызбы? Сабактарын окусак болобу? Болот. Сабактарын окусаңыз болот. Таравих намазда окулган Куранга дем салынабы? Кандай таравих намазда окулган Куранга дем салынабы? Мен сөзүңүздү түшүнбөдүм. Бирок кээ бирлер киши супуларын коюп коет таравих намаз окуп атканда. Мүмкүн ошондой болсо керек максатыңыз. Аларды алып суу ичсе болот. Устаз, сиз пайгамбарыбызды түшүңүздө көргөнсүзбү? Жок, мен пайгамбарыбызды көргөн эмесмин. Баарыбызды көрөйлү буюрса. Устаз, суудагы кандай балыктарды жесе болбойт? Суудагы бардык балыктын түрлөрүн жесе болот. Биздин Ханафи мазхаб боюнча балык эместерди, мисалы башка мазхабтарда болот, бизде болбойт. Суу жылаандары бар, суу бакалары бар, суу ташбакалары бар. Жана ошо сууга акыркы кезде мына немелери бар. Балык эмес жаныбарлар болбойт. Бир гана бизде сууда балык гана,